Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Кыргызстанда алимент төлөбөй качып жүргөн ата-энелердин саны барган сайын көбөйүүдө. Соттун чечимине карабастан алиментти төлөбөй өз баласын өстүрүү милдетин аткарбай жүргөндөр да бар. Өлкө боюнча ажырашуудан кийин соттун чечими кагаз бетинде гана калып, мүлктү бөлүү жана алиментти төлөтүү иштери кыйынчылыктарды жаратып жатканын укук коргоочулар айтып келишет. Расмий маалыматтарга ылайык, өлкөдө жылына 10 миңдин тегерегинде үй бүлө эки ажырым жолго түшөт. Ажырашкан үй бүлөлөрдүн ичинен ар бир экинчи үй бүлөнүн мүлктү бөлүү жана алимент төлөө боюнча иштери сотто каралып келет. Атын атагысы келбеген каарманыбыз мындан 15 жыл мурун өмүрлүк жолдошу менен эки ажырым жолго түшкөн. Ортодогу 4 баласы менен каарманыбыз эч нерсеси жок көчөгө чыгып калган. Барар жери жок болуп калган учурда төркүнүнө баш калкалап, балдарына алимент өндүрүү жана мүлктү бөлүү боюнча сотко кайрылган. Ал учурда жолдошунун жогору жакта тааныштары болгондуктан коркутуулар болуп, соттун чечимин аткаруудан баш тартып келген. Арадан 15 жыл өтүп, мыйзам күчүнө кирген кезде гана балдарына чечилген алименттин 3/1 бөлүгүн ала алгандыгын каарманыбыз көзүнө жаш алуу менен бөлүшө кетти. Жолдошум менен ажырашканыма 15 жыл болду. 4 балам бар. 15 жылдан бери жалгыз бой багып өстүрүп чоңойттум. Алиментти 15 жылдан бери ала алган жокмун. Жогору жакта тааныштары болуп, такыр ала албай келдим. Аяк жактан коркутуу, үркүтүүлөр болду. Ошол тейден эч төлөнбөй жүрүп, закон күчүнө киргенде гана быйыл жазында сотко чакырылдым. Барып ошо алимент тууралуу бүт көтөрүп чыгып, 3/1 бөлүгүн гана алдым. Жубайлар ажырашкан учурда биринчи кезекте үй бүлө ичиндеги тынчсыздануу бузулат. Андан соң үй бүлө мүчөлөрүнө коркунуч пайда болот. Себеби ортодогу балдарга биз ата-энелерибизге керекпизби? Бизге кимиси камкорчу боло алат? Келечегибиз кандай болот? Мен өз жашоомо ишенсем болобу деген терең маселелер пайда болот. Ошондон улам ата-эне ажырашуу чоң маселе жаратаарын эске алуу менен бирге балдардын психикасына залакасын тийгизип албоосуна чоң маани берүү керектигин психолог Жумаказы Жуманазаров өз маегинде билдирди. Алимент берилип атканын балдар билиш керек да. Бул абдан бир чоң маселе. Эгерде алимент төлөнүп аткан болсо, мисалы атасы төлөп атат да алименттердичи. Демек балдар мынтет. Эгерде атам төлөп атса алимент, демек атама мен керекмин дейт да. Ажырашканы бул апам экөөнүн маселеси, бул экөөнүн ортосундагы иш. Бирок мен үчүн апам бар, мен үчүн атам бар. Атам мындайча айтканда өзүнүн бир камкорлугун көргөзүп атат деген бир сөз болот да. Камкордукту көргөндөн кийин бала өзүнө ишенген жана күчтүү бир киши болуп өсөт да чоңойгондо. Ар бир адамдын жашоосу ар башка болот эмеспи? Ошондон улам ар бир үй бүлөнүн тагдыры ар башка болуп келет. Эки ажырымга түшкөн үй бүлөдө эле эмес, бир үй бүлө болуп жашап турган жарандарыбызда дагы мындай көйгөйлөр жаралбай койбойт. Юристтердин айтымында алимент өндүрүү ажырашкан бир үй бүлөлөр үчүн гана чектелбейт. Балдарына алимент төлөгөн ата-эне дагы муктаж болгон учурда жашы жеткен балдарынан алимент өндүрө ала тургандыгын билдиришти. Албетте, биринчи орунда ата-энелик милдет турат. Ошол милдетин аткарбаган учурда атанын же эненин алимент аркылуу мажбурлоого туура келет дейт юрист адвокат Айжан Орозакунова. Биздин мамлекеттин мыйзамы боюнча бул деген үй бүлөдөгү баланы багууда негизи ата-энелик милдет болуп саналат да. Анан ошо ата-энелик милдетти аткарууда баланы сөзсүз түрдө материалдык кошумча, андан тышкары тарбиялоо боюнча милдеттеме бар да, ал деген үй бүлөлүк кодексте жазылган. Ата-энесинин бирөөнүсү деген ошол күнөөнү, ошол милдетин аткарбаса, анда албетте алимент аркылуу аткарууга мажбурлоо башталат да. Эгерде учурда деген баланы ата-эне багууда чогуу башынан бакпай, атасы болобу же энеси болобу учурунда алимент төлөгөн болсо, андан кийин анан балдар чоңойгондон кийин ал адам өзү иштей албай, акчасы жок болуп кыйналып аткан учурда ошол ата-энесинин бири дагы жашы жеткен, уже иштеп жүргөн, мындай алы жеткен баласына кайра алимент төлөөгө кайрылууга укугу бар. Даярдаган Гүлкайыр Осмоналиева, саламатта туруңуздар.